5491 номуру менен аяктаган Талас облусундагы Анаркул кызы Элизадан суроо. Мен мугалиммин, мурун соттолбогондугу тууралуу справка алганбыз түндүктөн, бирок жарабайт деп МВДнын өзүнө барып алгыла деп жатышат. Эмнеге түндүктөн алынган документ жарабайбы дейт. Негизи ушундай суроолор абдан көп экен да, именно түндүктүн документтик күчү тууралуу. Бул жакта дагы бир мисал бар экен, ошол банктан түндүктөн паспортумду көрсөтсөм, жарабайт деп коюшту деп атат да. Ушуну жалпылап бир түшүндүрүп айтып кетесиздерби? Келиңиз. Мен анда жооп берип кетейин. Бул негизи санариптик документтер биринчи ишке ашырылганда түндүк тиркемесине киргенде бизге мындай суроолор абдан көп келчү. Анткени чындыгында эле көп микрокредиттик, микрофинансылык ошол эле банктар кабыл алчу эмес. Бирок санариптик документтер түндүк тиркемесинин ичиндеги бул юридикалык күчү бар да. Буга президент кол коюп берген. Бул кандай эле өзүңүздүн ID картаңыз беле ошондой эле болуп эсептелинет. Бул учурда биз жөн эле бизге кайрылуубузду суранабыз да жарандардын. Биз өзү банктар менен түзмө-түз иштейбиз бул суроо боюнча. Эми андан бери 2022-жылдан бери ишке ашкандан бери мындай токтош керек эле да, негизичи бардык банктардын баары кабыл алат. Биз өзүбүз деле түндүктө иштеген тышкарыда биз деле жаранбыз да, биякта барып банктар менен ушул эле түндүк тиркемеси менен колдонобуз. Эгерде мындай болсо, кайсыл банк, кайсыл адис, анткени бул маселе бизге банктар мындай түшүндүрүп бергенде, жаңы келген адистерге де билбегенинен ушинтип айтышы мүмкүн депчи. Бирок мыйзам түрүндө бардык финансылык уюмдар сөзсүз түрдө алыш керек. Анткени бул өзү мыйзам түрүндө бекитилген да.